Салам, сиздер менен Мерим Нурзинова. Бүгүнкү сабакта мен кантип өзүңөрдүн балдарыңарды көрсөңөр болот. Канча топтолду, структуралар кандай болуп иштеп атат, канча кошулду жана канча адам заказ кылды. Ушунун баарын ушул видеодон көрө аласыздар. Могу личный кабинетке киресиңер www.faberlic.com дегенде жаңы консультанттар силер уже катталгансыңар. Ушул видеону көрүп атсаңар, демек силерде уже личный кабинет бар. Кайрадан катталыштын кереги жок. Анткени кээ бир учурда бул жерде регистрация деп жазылып турат, регистрацияны баспагыла. Могу өйдө жакта мына человечектин значогу турат, мына өйдө жакта сверху. Ошону басканда личный кабинет ачылат. Ошол личный кабинет жактан моя структура деген жерге киресиңер. Моя структура это силердин бул часто кире турган жериңер. Часто кирип ошол жакта көрүп турасыңар кандай экен, кандай балл топтолуп туруп. Мисалы Набран Абалов. Бул каталогто мен 117 балл топтолду. 117 балл топтолду. Бул звание консультанта. Старший консультантка 83 балл жетпей атат деп атат да. Бул жерде мен өзүм заказ кылган жокмун. Бул балдардын баары менин командам, менин жаңы кошулгандарым баары актив болуп, өздөрү үчүн заказ кылып эле ушундай балл чогулду. Ошону мисалы кими ушундайда чогулду дегенде предварительный отчет по баллам дегенди бассаңар ошондо көрүнөт. Ким актив болду жана ким өзүнө заказ кылды. Кайсыл консультанттардан ушул балл топтолду. Мына бул отчетту посмотреть десиңер. Посмотреть дегенде өзүңөргө мындай таблица чыгат, форма чыгат определенный отчеттун. Ушул отчеттон көрө аласыздар. Мына бул каталогто Марембек кызы Айпери өзү үчүн алды. Чакаева Бактыкан эже заказ менен иштейт. Рыскулова Асель актив болду. Махабат өзү үчүн алды. Гүлкайыр ушунду мына көрө аласыңар. Мына жаңы катталган Нурмаматуллу Нурсултан, Тажибаева Асель, Алиев Уланбек, Ансадырова Айгерим ушулар актив болду деп сразу өзүңөр каттаган адамыңарды билесиңер да, жаңыларды билесиңер. Ошону сразу көрдүңөр. Мына ушулар заказ кылыптыр деп көрө аласыздар. Бул это неметесиңер. Ушуну текшерип турасыңар обязательно. Так, назад. Дагы эмнени карайсыңар? Өзүңөрдү караганда, мисалы бул жерде баллов неоплаченных заказах деп турат. Бул деген мисалы заказ кылышкан, бирок төлөй электер. Ким төлөй элек? Мисалы каталог бүтүп баратат, ким төлөй элек экенин карайбыз. Детально отчет по неоплаченным заказам, мына бул жерде көрө берүү. Отчет по неоплаченным заказам группа дегенде баскыла. Ошол жерде жалаң ким төлөй элек заказын, ким оплата кыла элек дегендерди көрө аласыздар. Мына просмотреть кайра ошондо отчет чыгат, бирок бул уже төлөй электердин тизмеси. Мына. Так, Марембек кызы Айпери мына доставляется. Өзүнө заказ кылыптыр дагы, бирок төлөй элек, ал заказы келе элек экен, Мына Чакаева Бактыканда төлөй элек, дагы заказ кылыптыр. Гүлкайыр төлөй элек. Темиркул кызы Каниет төлөй элек өзүнүн заказын, да доставлено төлөй элек. Могу доставлен дегендерде өзүнүн личкасына жазып, сенин заказың келди, төлөп кой. Сенин заказың келди, барып алып кет деп обязательно жазып коюшуңар керек. Мына бул жерде Өмүркул кызы Меримдики готов к сборке экен. Готов к сборке деген бул уже собирает немеде чогулуп аткан заказ да. Бул чогулуп аткан заказды мисалы силер ар бириңер жазып атканда ошону айтсаңар болот. Сен азыр заказ кетирдиң, аны терминалдан сразу төлөп койсоң болот. Төлөп кой, андан кийин алып кете бересиң. Анткени каталогдун аягы болуп атат, уже силерге уже неоплаченный заказ деген калбаш керек силердечи. Неоплаченный заказды калтырбаганга аракет кылыңар. Бүт заказдардын баары оплачивать этиш керек. Анткени биринчи шагты өтүп аткандар же шаг жаап аткандар